Бүгүн 2024-жылдын 16 августу Чүй областында чыгармачыл адамдардын фестивалі сынактын дагы жыйынтыгы болот. Азыркы учурда мен дагы Жайыл ата коомунан бизди чакырган, биздин сыйлыктар тапшырылат. Анан ушул чыгармачыл адамдар жөнүндө, ушу фестиваль жөнүндө кыскача Жайыл ата коомуна маалымат берип койсоңуздар, сизден суранып кетелик. Сизге сөз. Бүгүн ошол жакшы күн болуп турат. Жазуучулардын Чүй областтык коомунун уюштургандыгы сонун биринчи фестивалы болуп атат. Бул мурда дагы 1982 жылы Чүйдүн коому уюштурган экен. Булар Киева төрайымы Исабек Исаков орун басып иштеген экен. Бирок кийин ортодо токтоп калган экен. Анан могу эгемендиктен бери ошол Чүй областка жакын, Жаштар союзуна жакын деп ошол Чүй бөлүмү уюштурула келген экен. Анан эми ошол ар бир областтан жазуучулардын ушундай коом болуш керек деп биздин ушул акын котормочу агабыз Добробек Юсуповду төрага шайлап ошол иш алып барып атат, жакшы актив иштеп атат. Мына бүгүн фестиваль өткөрүп ошол Чүйдөгү бул Бишкек шаарында тиешелүү эмес, Чүй областындагы калемгерлерди чогултуп, ошонун арасында элдеш сынак уюштуруп атат, акындарыбыз катышып атат. Мурдагы ошол фестивалдын катышуучулары эстирдин маалындагы 32 жыл мурда лауреат болгондор келип бул сынакта өздөрү катышып, мындай ардагер катары, ошо башкаларга үлгү катары келип атышат. Эми бул жазуучу деген коомдун жүзү, ордун үнү. Анан кийин ошол жанагы буларга мындан нары дагы мыкты акын жазуучулар көбөйсүн. Кыргыз элинин ичинде ошол Чүй областынан дагы мыкты таланттарыбыз катары арта берсин. Биздин ошол Кыргыздын кыйырын ааламга тааныта турган таланттарыбыз чыксын. Анан ошонун ичинде мына Жайыл району деп атабыз, Жайыл коому деп атабыз. Жайыл коому Жайыл атабыз өзү ошол эл коргогон, ошол үчүн башын сайган адам болгон, ошондой патриот адамдар Кыргызды сактап келген. Мына сиздер дагы ошол Жайыл бабабыздын бердиктерин кийинки жаш муундарга жектирип, тарыхтын кандай болгонун айтып, ошол өрнөк катары жаштар алып калсын деп патриотизмдин, унутмандыктын үлгүсүн чагылдырып атасыздар. Ошолордун ичинде могу жазуучулар, калемгерлер ушундай баатырларыбызды, мыкты адамдарыбызды элибиздин каада салттын даңазалаганга жакын деп жазуучуларды колдоп келип атасыздар. Ошол бүгүнкү фестивалдын ошол Добробек уюштурган фестивалда ошол өзүңүздөрдүн мыктыларга, таланттарга грамоталарды тапшыралым деп келатканыңыз өзү силердин ошол актив экениңиздерди айтып турат. Калемиңиздер колдон түшпөсүн, эмгегиңиздер арта берсин, Жайыл коому салым арта берсин. Келип калсаң Карабалта шаарына, музей турат 9 жолдун томунда, кайрыла кет угуп баатыр баянын, тосуп чыгам даам алып болма. Сизи дагы Жайыл районунан, Жайыл баатыр музейинен тосуп алам деген үмүттөбүз да. Жайыл ата коому бүгүн ушул чыгармачылык адамдарды колдоп келип атабыз. Чыгармачыл адамдар ушу Жайыл баатырдын тарыхын, Чүй жөргөсүн түтөп кеткен Жайыл баатырдын бизди түп каталары Талкан, Кошой би Ала Букага сүрүлүп, ошол жактан Жайыл баатыр төрөлүп, анан ал жактан өстүрүп баатыр, анан ушул жерди калмактардан тазалап, андан кийин Жайыл кыргыны канча деген кан төгүлдөр болуп, ошол Солтоодон чыккан баатырлар, ошонун ичинде Темиржан энебиз да сактап калган. 13 жашар балалардан бетер кыз келиндер дагы колдоруна курал алган. Ошол баатырларыбыздын даңктаган акындар, жазуучулар китеп жазып атат, башка мамлекеттерге таанылып атат. Сиздерге чыгармачылык ийгилик, сиздер менен
биз абдан сыймыктанабыз. Мына Жайылата коомунун мүчөлөрү 85ке таяп калды. Сыдыков Ашымалы, Жумагулов Болотбек байкебиз, Жазымбек Капсаламов, мына мен дагы көп биздин Жайылата коом мүчөлөрү дагы катышып келип отурат. Сиздерге ден соолук, чыгармачылык ийгиликтер каалайм. Бар болуңуздар.